Саламатсыздарбы, апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз оңой тоотун рецепти менен бөлүшөбүз. Идишке творогдун баарысын салып алабыз. Артынан 4 штук йогурттун баарысын кошуп алдык. Жакшылап аралаштырып алабыз. Бирдей формага келүүсү керек болот. Эгер кааласаңыздар, йогурттун өзүнө деле жасасаңыздар болот, бирок ал үчүн йогурт көп керек болот. Торттун жумшак болуусун кааласаңыздар, муздак сүткө печеньени 1 салып алуу керек. Кремин үстү көп чыккан соң үстүнөн кайра печеньяларды бирдей кылып коюп чыгуу керек. Мынакей акыркы слоюн жасап атабыз. Калган печеньяларды алып, салфанга салып, колубуз менен же каталка менен майдалап алабыз. Бардык жерине бирдей кылып себелеп койдук. Айта кетчү нерсе, бул тортту өзүңүздаргө жаккан печеньядан жасоону сунуштайбыз. Мынакей биздин тортубуз даяр болуп калды. Холодильникке же муздак бөлмөгө 1 саатка коюп коюу керек. Бул торт бизге аябай жагат. Капчыкка ыңгайлуу жана жөнөкөй. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Саламатта калыңыздар.